Sally up, bring Sally down. Last done start, gotta tell the Сөзді айтқаны келдім Уғып жатсаң жаңыланып Қырғызстаным өсіп баратқандан белги Қамал бағын ойлорго дей Күлкі менен күмөндөрдү жеңгин Өнөрүң болсо өргө чапкын досум ойлу бостун элиң эмне дерин Эй, балам. Үй жинап атасың ба? Аял алсаң, мына, үйді ушинтип жинабайт элең да. Жина эми, жакшылап жина. Макул. Кийимдериң үтүктөп атасың ба? Омам. Аял алсаңчы, кийимдериңди ушинтип өзүң үтүктөбөйт болчусуң. Биринчиден. Үтүктө эми, жакшылап мо жактарын карап үтүктөсүң. Түйүп атасың ба? Аял алсаңчы, мантын ушинтип өзүң түйбөйсүң. Апаң буйпа. Эй, жана тур чекинчиде, эй. Присутствуй. Жана тур деп атам, каяктагын баарын үйрөтпө, эй. Эмне? Жана тур деп атам азыр. Башыңды жууп салам азыр. Түй ал да мантыңды. Түйөм, өзүм билем. Үйлөнөсүң. Балашка, үйлөнгөн сонунда аял алсаң жыргап каласың. Монтип мантыңды өзүң түйбөйсүң, кийимдериңди үтүктөбөйсүң, үйдүн баарын жыйнап албойсуң. Балам, үйлөнөсүң, Шашпай. Шашат. Балам, атам. Чоңуз. Токтосоңуз. Сиз менен таанышып алса болобу? Жок, мен шашып атам. Чоңуз. Эмнеге силер кыздарчы ушу эркектер жанына келгенде өзүңөрдү өйдө коесуңар? Силер мени каяктан билесиңер? Балки мен жакшы баламмын, жакшы адаммын. Мына. Бир шанс бериңиз. Азыр мына сейилдейсиз, жакпасам бетке эле айтасыңар. Жаккан жоксуң. Пожалуйста. Сыраңыз. Мына, менин атым Самат. Мен аябай жакшы баламмын. Дос болуп иш кылып атпай, анын баарыбыз каткырып ушул жерден. Ай, чоң жигит. Бир көчө басып жөн эле кыйнай бербеңизчи, жаккан жоксуз. Жок, чоңуз, мына кой турсаңыз. Мына, аз эле бастык. Сиз менин ички дүйнөмдү билбейсиңер. Жок, чоңуз, кичине мындай бала деген кыз менен таанышканда кыз деген кичине жөнөкөй болуш керек. Кыйнап эле Жок, чоңуз, жөнөкөй болуңуз да. Эмнеге сиз мына сүй курганга мүмкүнчүлүк бербей атасыңар, чоңуз? Мына, дагы бир шанс бериңиз, мына суукта үшүп атабыз. Балким ысык чай ичип, мына ички дүйнөнү жакшы билип, анан жагып калам сизге. Акыркы шанс. Да, бир шанс. Жүрүңүз кафе могу жерде кеттик. Кухня сонкен, французский кухнясы да. Самат, сураган убактыңызды бөлдүм. Сейилдедик, тамактандык. Жаккан жоксуз. Вообще жаккан жоксуз. Токтосоңуз. Негизичи ушу кыздар силер жүрөктү оорутканын билесиңер да. Мына аз эле бастык, кафеде отурдук, Мен анча билбейсиңер да ички дүйнөмдүчү. Балким биздин жылдызыбыз келишип калат. Келишкен жок жылдызыбыз. Мен көчөдө башкамын, кафеде башкамын, үйдө башкамын. Мына азыр бар туруп, үйдөгүлөр таанышып көрөлү. Багында сөз бар го, атасын көрүп уулун ал дегенчи, билесиңерби? Андай сөз жок. Макул жок болсун, бирок азыр таанышабыз. Жакпаса, ары карай кетип каласыңар, жаккан жоксуң дейсиз. Анан болду. Анан артыңыздан келиңиз, бир шанс, Акыркы шанс, бир шанс, Жүрүңүз. Чоң жигит. Мен чечтим, сиз мага жаккан жоксуз.
Каяктагы жаккан жоксуз. Сейилдедик, кафеге бардык, катын менен тааныштырдым. Мына ресторандан той берип атабыз. Каяктагы жаккан жоксуз. Сиз мени алдап койгон турбайсызбы? Айтпадыңызбы, жакпаса кете бересиң деп. Болду, назад пути нету, каяктага кете бересиң. Ким жигит? Тем более жылдызыбыз келишкен жок. Каяктага жылдыз келишкен жок, бүгүн. Бүгүндейм болду. Рахмат экен. Алло? Алло, жаным. Бүгін қонаққа тайкелерім келет екен. Тайкелериңби? Үйдө эчтеке жок да. Тамакты эмнеден жасайм? Бірдеме ойлап шығарып стол даярдап койчу, Макул, макул. Все, давай. Анан иштер жакшыбы? Жакшы. Жакшы. Рахмат. Ай карагылачы келиңизди. Эки жакты тең караган. Тарбиясы 5 ушу. Кел. Ким келмегеле? Туугандарым келген. Бар ачанда. Дагы конок келеби? Туугандарым келген. Кандай жетип алдыңыздар? Жакшы. Сиздер кандайсыңар? Жакшы. Жолдор кандай экен? Тайган эмес болот? Нормально. Жакшы эле, эптеп келдик. Кайсыда? Конфеттен кой. Балеке Исмаил, жөнөкү бүттүлүң ай. Аны эмне жам баягы Сакен тойун жакшы эле кетти. Ой, ошондо тиги силерди караган убакыт Келгиле салаттан жегиле. Салаттын десе. Кызымдын өзүнүн фирмасынан турбайбы. Дагы салат жегиле. Ай, Бирек-үч түрдү билет булар. ай, өсүп тарбиялагам да. Ош түбесең, ош түбесең. Мона нанды алып койсоңарчы. Биздин кызыбыз кыйын ай. Ай, Тең карайт. Ой, биздин кызыбыз тең. Алардын кызы да жай. Кудалардын кызы да эмес. Тең карап атпайлы барсың. Чай куя кой. Мындай келип Чай ичип. Айда оңой дейк. Болдук сунатпайбы? Барын унутуп коюп турмун. Светтерди дагы төлөш керек болчу. Косметикада алыш керек эле. Косметикаңды кой отурчу. Мынакей. Ал болсо таксиң акча. Башка жумуштар көп аябай. Ай, ташта телефонду. Мен сага айттым го убакыттар деп. Бүттү. Төлөндү. Ай, эмне төлөндү? Сенин эсеп дүмүрчөктөрүң. РСК мобилдик банкинги. РСК мобилдик банкинги. Бардык коммуналдык жана мамлекеттик төлөмдөр. Сен кайда? Эсебим акча салып келейин. А балдарчы? Өзүң менен кошо алып ал. Таксиге деген акчачы? Ага косметика алам. Мага дагы жүктөп берип койчу. Мобилдик РСК мобилдик банкинги. Каалаган жерде, каалаган убакытта, каалаганыңарды. Эми жылдын жыйынтыгын чыгарып, сметаны толтуруп салалы. Отвертка, бир отвертка $600. $600? Ишенеби? Ишенет? Ишенбейби? Анда $590 кой. $590. Сиз бардыгын санап кошуп кой. Молоток $450. $450. Билим калабы? Жакшы кишисиң дашын. $400. Эме, баска купсачы? Пласка купса? Кой, пласка купса билип калаттар, чукулай отушат да. Пласка купса опасный азыр. Пласка купса өзүнүн баасы менен жаз. 60 сом. 65 сом. 75. İşte давай. Силер биз кимсиң? Блядь, неме? Капитан, мо $900 шокерлер аябай сонун иштейт экен. Onu баспачы. Onu. Аппи сен уруп калдыңбы? Кел мен фурацилин алып келип, тамагын чайкайбыз. Кайдагы фурацилин? Редка эле балык ачырайсың, ошону ичет. Редка. Редка жардам бербейт фурацилин. Эмнеге жардам бербейт? Редка жардам бербейт. Балык ачырайсың. Да, апа. Сен кимге ошо фурацилин дары бар? Ошо жардам бербейт. Редканы балык Койгулачы. Мен оорган жокмун. Баары жакшы. Эчтеке деле болгон жок.
Жан, кел. Муну ич ал, чапам көреликте. Кел, ич. Бул эмне? Дары. Эркин. Кел, мону. Кел. Қатыр, daha bir deyin. İyi gel. Umayne'nin konu benim. Bana bu ağrının balınsa sükoda as balam. Şundan ayıkıp bıraktın. Şunu mu? Taşı ot mi? İyi, dem al. Bol gel gayra. Oğlum. Түшүнүктүү. Температура боло баштаптыр. Аллергический реакция кетиптир. Ашказанды тазалаш керек. Шлангы жутуп көрдүңөр беле? Жутасыңар. Эч нерсе берген жоксуңар да. Тынчтык керек. Покой керек. Бул негизи өз эле араң жана ушундай. Керек кечки. О, жалакай десең. Датем айык. Ким чай içmeysin? Кыргыздарда эмне көп, тойлор көп, тойлордо кимдер көп, адамдарда эмне көп, көйгөйлөр көп. Ошондой көйгөйлөрдү чечебиз. Ободо эл эмне дейт телеберүүсү биз менен болуңуздар. Бир гана бизде талкаланган тагдырлар, сынган идиш аяктар жана тыгырчылаган алып баруучу. Алыстабаңыздар, эл эмне дейт сиздер менен. Кыргызстанда көптөгөн салттар бар. Ошол салттардын арасынан бирөө сурулуп чыгат. Ал 21-кылымдын көйгөйү. Эмне десеңиздер, ал бири-бирине белек берүү. Кыргыздар тойлордо, ар кандай майламдарда бири-бирибизге көп белек беребиз. Бирок ошол белектер колдонулабы же колдонулбайбы? Бүгүн ушул көйгөйдү талкуулайбыз. Алыска кетпеңиздер, анда эмесе сөз башынан болсун. Бүгүн бизде конокто Касымовдордун үй бүлөсү жүрөгү ооруп, бир бут аксап, кайгысын айталы деп келди. Студияда Касымовдордун үй бүлөсү, кол чалыр бар. Сауны. Жакшы эле болбоду? Боюңуз кичине экен а? Жок. Айттыңыз. Жакында тойго бардык. Той берди. Тааныштарыбыз, шернелештер. Бардык. Конкурска чыккыла деди тамада. Чыктым. Аткардым. Аягында белек. Белек ачсам эле. Эмне? Чакасы чоң. Келген жок. Ишылса, көйнөктөл эмес. Жок. Биз балдарыбызга кийгизели дедик да. Кийгизели десек балдарыбызга да чак болбой калды. Тиги кошуп чыган чабырдыңар эле кошумча. $100 бергенбиз. Актабай калды. Ой, актамактын тряпка кылайлы десе колдор аллергия болот. Болду. Сабыр кылыңыз. Жок, ушундай да болобу. Түшүнүп атам. Баары жакшы болот. Коркпоңуз. Бүгүн разбираться кылабыз. Жакасы жок, өзү кичинекей. Жеңи каяка кетип калды. Өкмөт жеп салды, турабы кыргыз эли. Турабы, өкмөт кантыгарат дей. Жана эл кайраптан депутат tutуш керек. Туура! Өкмөт жеди. Бир жемегели. Разговорчик. Причем тут өкмөт? Статистика боюнча Кыргызстанда миңдеген көйнөктөр чыгарылат. Ал көйнөктөрдү биз кийбейбиз, мен да кийбейм, сиз да кийбейсиз. Тойдон тойго, колдон колго өтөт дагы полкада чаңдап басып калат. Биз бүгүнкү берүүбүздө ошол Касымовдордун үй бүлөсүнө ошол көйнөктү ким бергенин таап келдик. Ал ким? Бети бетонму же бетинин териси 5 километрби? Анда эмесе, алыска кетпеңиздер. Биз ошол инсанды таап келдик. Эфирде
Кыдырбайке тосуп алыңыздар. Кой тур. Бир кел. Бул кайсы стөл? Кой тур. Бул не болгон стөл? Өзүм отурам Алып кел бизде бияқта кровать бар, диван бар. Тур, отур. Кой бер отам. Отур. Сен. Болды. Ей! Кой тургучу мыйым. Ей! Мен чакырбадым силерди, Турабы? Сүйлөшпөдүк белек. Маяка отур, ей. Бияка отур. Коркпойм, бияка отур кел. Бияка отур. Болду. Сени Болду. Ай, болду. Кичинекей паузадан жолугушабыз. Ооба байке, Бар тур, көмүз алгыла. Байке. Все, стоп, снято. Жакшы да, отлично. Съемкалар көп болгондуктан убакыттын көп нерсеге жетишпейт. Мисалы мен бүгүн коммуналдык жана башка төлөмдөрдү кылышым керек болчу. Бирок ал жерге барсаң, кезекте туруп эле 1 күн кечке кетип калат. Бирок азыр РСК банк менен ошонун баардыгын өзүмдүн уюлдук телефону менен төлөп калгам. ЖКХ, кабелдик теле берүү, интернет, уюлдук байланыш, жол эреже айыптары, жада калса салык төлөмдөрдүн баардыгын бир басым менен төлөп койсок, андан кийин көп убакыт болуп, ошол убактыбызды өзүбүздүн жакындарыбызга арнасак болот. Сонун экенби? Болду? Ак көйнөгө көк топчуга ак көйнөк. Урматтуу туугандар, бүгүн биз тойлордо берилип аткан белектердин көйгөйүн чечип атабыз. Буга чейинки биздин коноктордун сөздөрүн уктук. Анда эмесе Касымовдардыкы туурабы же Кыдырбайкенки туурабы? Кыдырбайке азыр актанабы же Касымовдарды Кыдырбайкен бетин тутуп алабы? Азыр ошого күбө болобуз. Анда эмесе сөз башынан болсун, Кыдырбайке баштаңыз эмне болуп бул жака ошондой көйнөк берип калдыңыз? Ал көйнөктү мага деле келген ушинтпен ага деле. Силер эмне ачасыңар? Ким ачты? Эмнеге бересиң бизге? Ай, ал салт экен да көйнөк бар экен да кайта хозяинге. Эмне кылайын мен эми? Силерге келип калды. Ким ачты деди силерди ошону? Ачпай. Нормально жабыла турган көйнөк. Башка бирөөгө койбойсуңар, башка бирөөгө. Ачпагыла. Мен күнөөлүм. Не программага чейин чыгырып мен жаман кылып. Эмне кылалы? Коштан баары көрөт болбой. Ай, өзүң эле жакшы алай. Элдин баарына таанымал болосуң сен. Сенин деген ушундай көйнөктөр сонун экен деп элдин баарына сөз кетет. Сүйлөшпөдүк беле чана, мен олдосуң, ой. Болду. Негизи эле мындай көйгөйлөр азыр бизде көп. Ушундай көйгөйлөрдүн орчундуусун да азыр силерге көрсөтмөкчүбүз. Жаңы үй бүлөнүн окуясына туш бололу, күбө бололу, көрүңүздөр. Анда эмесе тосуп алыңыздар, Абдрашитовдордун үй бүлөсү. Болду, аттай, разговорчики, болду. Все, тихо, болду. Кыдырбайке, келесиң, Кыдырбайке. Болду. Жа сен болду, тихо. Так, отставить, болду да там. Болду. Валериан коркоо. Болдай. Канча конверттен пустой кетат, ей. Бун баары өкмөт жеп салды да турабы? Өкмөт кактыгарады, ей. Айтпады жанагы Элдар Абдраимовдун депутаты чыкыш керек, ал туура иштейт. Турабы кыргыз эл? Кыргыз эл как? Туура, Өкмөт туралы. Жок, койдурчу, бияк тугалым менчи. Эмне болду эле? Ой, биз тиги Кыдырды, бер чыкчы бер жака. Турумдай чык. Түшүндүн бирден көйүп сала турган бала экенсиң, ай. Бунун тоюна канча бардык, жылкынын баарын сатып тимели, күйгөзбөчү. Канча бардык. Мына сага тоюң барам деп өзүм жалаң ачып отурам мына мынтип. Ай, каткен карач, түкүрөгө түшүп атат мага. Болду. Бүгүнкү күндө пустой конверттер коомчулуктун көйгөйү болуп атат, тойлордон тойлорго пустой конверттер берилип атат. Биз атайын экспертти чакырганбыз, ал бош конверттердин табышмагын бизге ачып бермекчи. Эми мен кошулам, бул маалымга кошулам. Чын эле бизде элдин арасында пустой бош конверттер таралууда, андай көйгөйлөр чанда эмес, чын эле болуп турат. Анан буга биз өзүбүздүн сунушубуз бар. Ушундай көйгөйлөр болбош үчүн, мондай чаташуулар болбош үчүн атайын чечимибиз бар. Эми конверттер прозрачный болот. Прозрачный болот. Ичинен ошонун ичинен эле көрүнүп турат, канча берип атат, канча берген жокпу, балким ошол жерде эле билинип калат. Ушундай
прозрачный конверттерди жай алып бардык. Стоп, мол сүйлөгөн да. Мен силерге акча берем деген эмесмин. Bir kıl kuyruk dedim böyle özümün. Atılып koptu. Kıl kuyruk деп туруп анан пустой конверт берген азыр бизде көнүмүш атат. Кыл куйрукту кийин берет, аны мен деле билем. Мен деле тиги аялга бакканда кыл куйрук деп коюп ошодон жүргөйүнбү? Урматтуу туугандар, кыл куйрук деген эмне? Ал кандайча нерсе? Ал тойлорго эмнеге берилет? Кыл куйрук боюнча эксперт бар, анда эмесе экспертке сөз берели. Эми кыл куйрук деген эми ал тиги жылкынын куйругу кыл да, ошентип айтып калышкан. Бир жылкы дегенди түшүндүрөт. Бирок ал дагы ар кандай, туурабы? Ар кандай жаштагы жылкылар болот. Эми bir orta baada bir 40 000 bir жылкы болсо, эми бул айтканынан да эгерде кыл куйрук, менден кыл куйрук десе, бул мындай чоң жылкы дегенди түшүндүрөт. Бул 50-60 миңге чейин барат мындай кошумча. А эгерде бизден бир кыл куйрук деп койсо, анда бир 30 000, 35 000 сомдун тегерегинде элеген. Сиз кантип айттыңыз эле? Мен кыл куйрук дегенбиз. Уябып айтып турсуңар, демек пустой тура эле. Жок, мындай дагы бар. Эми кээ бир адамдар жанагы кичине серпетип алат дагы, кичине мас болуп калып 30 000 60 000 кылып айтып, кыйкырып айтып салышат. Түшүндүм. Алыңа жараша ич дейт, акчаңа жараша ич, чөнтөгүңө жараша конверт бер дейт. Эмне, азыркы күндө адамдардын мамилесин акча чечип калганбы? Бул суроону биз дагы алдыга коймокчубуз. Не, сатылып атабызбы? Канча сомго конверт? Кыргыз элим, тойлорду жоготуш керек. Ушул көйгөйлөрдүн баары той үчүн. Турабы кыргыз элим? Тойлорду жоготпош керек. Тойлор жоготпош керек. Ассалому алейкум. Тойлор жоготпош керек. Тойлор керек. Той деген кыргыз элини бириктирип атпайбы? Кыргыз элини көбөйтүп атпайбы? Той деген керек мен оюмча. Молодец. Сиз кимсиз? Мен Тамадан байке. Лутфила Абдумаликов. Кызматта. Номерим 075 11 11 89. Эме тиги визиткаңды берип коюн, а? Макул байке. Рахмат. Менде туш отой бар. Отур. Процент. Мен түшүндүм. Сиз ошондо, сиз мени караңыз, Кыдыр байке, сүйлөшкөнбүз биз, туурабы? Тиги адамга эмнеге чак келбеген көйнөк бердиңиз? Бул адамдарга эмнеге сиз пустой конверт бердиңиз? Ошону айтыңыз. Ой, неге? Акырыңгыла. Кыдыр байке сүйлөйт, акырыңгыла, болду. Кыдыр деген сенсиңби? Болду. Кыдыр деген сенсиңби? Менмин да, мен сүйлөйм да. Мен де жакшы нерсе апармакмын, көйнөк апармакмын, конверт тост берген жок да. Ордаттырма койду даже. Тост бербей койду. Мына. Проблема ошо жака турбайбы? Урматтуу туугандар, биз бүгүн Койтур. Эмне? Мен деги ырдашым берип болчу. Сонун булбулдай үнүм бар. Мына азыр утурсаң 18 жаш. Жөнүнө кош керек экен, чындыгында жөнүнө кош керек экен. Жок, кача бу тост. Бүтү. Атабеков турсаң, юрда. Ошонтип тост берген эмес, көп сүйлөп атпайсың, көп сүйлөп. Ой, болду. Алыс жактан келет. Ай, болду, Кыдыр байке, бул сүйлөшпөдүк беле, болду. Урматтуу туугандар, бүгүн биз бир көйгөйдү чечебиз деп, экинчи, үчүнчү көйгөй бул жакта пайда болуп кетти. Көрсө тойлорго барганда адамдар тамак жеген үчүн барат экен, сындаган үчүн барат экен, жана албетте тост сүйлөш үчүн барат экен. Бирок ошо тойго барганда пустой конверт бербей жүргүлө. Урматтуу туугандар, сиздер менен мен Рыскелди Актанов болдум. Эл эмне дейт долбоорун көрүңүздөр. Эгерде сиздерде ушундай көйгөйлөр болсо, анда биздин баракчага жазыңыздар. Эл эмне дейт maymilcha@gmail.com kg uzbizkazmez. Ишинсе биз ошо жакта болобуз. Биз менен болуңуздар. Чоң рахмат. Браво! Эмне? Ülkümenen okuyalar Elene de Ülkümenen Örgüneli bizim varman Elene de Sınavgıdan görüp Kırgızistan'ın Elene de Bir de çıkarılış kaldırmadım Elene de Электегин айтканын элдин эркин сөздү айтканы келдим угуп жатсаң жаңыланып Кыргызстандын өсүп бараткандан белги камалбагын ойлорго дейм күлкү менен күмөндөрдү жеңгин өнөрүң болсо өргө чапкын досум ойлоп бостон элиң эмне дерин